Сүйүнчү туугандар. Эртең Кудай буйрса орозо айт намазы эски аянтта Турдакун Усубалиев атындагы аянтта окулат экен. Мурдагыдай эле мурда кандай окуп жүргөн болсок ошондой. Аллах Таала сиз менен бизге дагы мүмкүнчүлүк берди. Айт намазын ошо аянтта жалпы канча мусулман болсо ошол жактан чогулуп окуганга, баардыгыбыз жакшысы ошол жака баралы Кудай буйрса. 8:30 башталат экен намаз. Ошого чейин эртерээк барган жакшы. Колдон келсе багымдап эле окуп алып, жамаат менен сүйлөшүп алып, үйдөгү аталарыбызды, эркектерди, байке энелерибизди, балдарыбызды жетелеп алып барсак, жакшы болот, өтө сонун болот туугандар. Бир ниет кылып коелу. Укпай калып турмун, билбей калып турмун дебеңиздер. Ошон үчүн ушул видео менен бөлүшүп, WhatsApp группалары болуп, таратышып, стористериңиздерге, ленталарыңыздарга чарып коюңуздар. Озеки айтып коюңуздар, биздер мына кыдырып Озекиде айтып келдик, мечиттин айланасын кыдырыпчы. Машалла деп сүйүнүп калышты уккандар. Сиздер дагы ошентип ниет кылалы Кудай болсо, курбанчылык кылалы эртең, тартиби жакшысы жуунуп тазаланып, жаңы кийим. Эгер бүгүн ошо атайын эртең айт намазга кийип барам деп жаңы кийим алган болсоңуз, сиз молодец экенсиз, азамат экенсиз да, машалла. Алла ыраазы болсун сиздерден. Жаңы кийим кийип, болбосо жуунган, тазаланган, үтүктөп, жакшы кийим кийип, атыр сүйкөнүп, мисвак менен тиш тазалап, жакшынакай ушундай барсак жакшы болот. Бир жол менен барсак, башка жол менен келген жакшы болот. Бир нерсе жеп алган болсок жакшы болот. Мисалы таттуу нерселерден курма болобу, башка өзүңүз байкап, такбир ташрик айтып барсак жакшы болот. Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху, аллаху акбар, ва лиллахил хамд деп. Үйдөгүлөрдү сөзсүз ала баралы, өзү эле кетип калбай бул уктай берсинчи дебей, барганда тазалыкка көңүл буралы, өтө көңүл буралы. Грамм мусор таштабайлы, ушундай ниет кылалы. Неге айтып атам? Жаңы жыл башка майрамдарда тонна мусор чыгарып жатат аянттарданчы. Биз барганда мусулмандар грамм мусор таштамак түгүл, тамеки чекпеңиз аяк курал, ырытпаңыз пучокту, макулбу иншалла? Ошондой ниет кылалы. Мейли чеккен болсоңуз, чекпеңиздер деп айтат элем. Айла жок, чеккен кишилер бияктан чегип алыңыздар. Кайра келгенде чегиңиздер, аяктан чекпел. Мусулманчылык сыфатты көрсөтө эле ошол жака барыпчы. Эл журт дүйнөсүн таң калсын иншалла. Аякка мусор таштамак түгүл, мусор алып кетели, чөнтөккө салып коелу, үйгө алып келип, мусоркага таштандыга таштап коелу, баарыбыз ниет кылалы ошондой, Жакшы күлүп жайнап, жакшы маанай менен барып, милициялар тартипти сактап аткан болсо, мындай баскала, тиңде баскала деп аткан угуп, жок өзүм билем деп чөп тебелеп кетпей, секирип кетпей, аттап кетпей, буттап кетпей, Жакшы мындай бир мусулманчылык сыфатты көрсөтөлү баарыбыз. Үйгө келгенде күлүп жайнап, майрамыңыздар менен машалла деп, мындай жүрөктөн болсун да туугандар, Кандай десем, жаңы жылда кандай тосчу элек, тууган күндөр кандай тосчу элек, тимene салчу жатырбы, ызычу мисалчы, анын баарын жокко чыгаралы. Эртеңки майрам жакшы майрам. Бул сөздөр мусулмандарга айтылып атат. Мусулман эместер каршы чыкпаңыздар. Мусулмандар бири-бирибизге ушинтип эскертип туруш керекпиз. Унутуп калабыз, унутчакпыз да, ошон үчүнчү үйгө келгенде торт ала келели, мороженое ала келели, банан ала келели, паркка апарып үй бүлөнү эс алдыралы. Кыскасы эртеңдик майрамдык маанайды ушундай кылалы. Чөтөктө канча акча болсо баарын жазып алчы, ошо айтуу үчүн депчи. Андан кийин Аллах Таалага табыштап калалы, Аллах Таала берет деп туруп иншалла. Аллах Таала тобокел кылып туруп. Бардыгыбыз ушундай тосуп алышка баарыбызга Аллах Таала мүмкүнчүлүк берсин. Эртеңки айт майрамыңыздар менен куттуктайм. Бактылуу болуңуздар, бар болуңуздар, оорубаңыздар. Кандайдыр Аллах Таала муктаждык болсо, муктаждыктардын баарын чечип берсин. Дүйнө акыретте бактылуу болуңуздар. Аллах Таалам сизден, бизден баарыбыздан ыраазы болгон болсун. Ушул сөздөргө амал кылышка, жөн эле сөз болуп, жакшы айтты, анан бул сөз, анан де амал кылышка Аллах Таалам баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Аллах ыраазы болсун, бөлүшүп тарашып калыңыздар.